22 уктуруу. Бир күнү биздин тез жардамда диспетчер болуп иштеген 40 жаштагы орус жигитти алып келишти. Кийимдери чыланган кан, өңү куп-куу, эс үчүн билбейт. Аялы дагы ошо жерде врач болуп иштейт экен. Эртең менен экөө тең кызматка жөнөгөн жатышып чатакташа кетишет. Ачууга жеңдирген күйөөсү хрусталь гүл түшүргүч менен аялын башка тартып калат. Аялы кызыл жайын болуп эс үчүн жоготуп тез жардам алып кетет. Күйөөсү соттолуп, кыйналып жүргүчө өзүм өлүп турайын деп асылмакчы болот. Мунун баарын өзү кийин айтып берди. Жип алып асындым эле, өлүп баратам, кайра түшө качтым. Кой, бул болбойт экен деп. Бир бөтөлкө аракты көтөрүп жибердим эле, көзүм ала чакмактап, кухняда темтеңдеп жүрдүм. Ачка жаным бат эле мас кылды. Кандайдыр колума бычак урунду. Мына эмесе деп көкүрөгүмө согуп калдым. Андан кийинкисин билбейм дейт. Келгенде жүрөгү араң эле согуп, кан токтобой агып атат. Бул жолу бычак кирген жүрөккө биринчи жолу операция жасашым. Операциялык сестра колума эмне жип берсе, ошону менен тиктим. Жүрөктү операция жасаш буга чейин менин оюма келбеген. Кезигеби жокпу деп көп камарабай жүрө бериптирмин. Ошон үчүн түшүнүгүм аз эле. Миң аракет менен бул ооруну айыктырып алдык. Ошол замат жүрөктүн ушундай оорусун окуй баштадым. Көрсө, жүрөктүн этин кеткут менен тигүүгө болбойт экен. Себеби жүрөк тынымсыз иштегенде басымы жогору болуп, кыскан сайын кеткут жип кармай албай чечилип кетип, же эрте эрип кетип, кайрадан сайылган жүрөктүн тешигинен кан агып, майып болуп калышы ыктымал деп жазылыптыр. Жүрөктүн булчуң этин капрон, лавсан, жибек жиптер менен тигиш керек экен. Ушуну окуп алып, качан чечилип, же эритип, кан агар экен деп дагы сарсанаа болдум. Кудай жалгап андай болгон жок. Мына ушундан тартып, ушу күнгө чейин өзүмдүн окуучуларыма ар дайым айтам, эскертем. Бизге тез хирургия жолу менен айыктыруучу оорулар ар дайым күтүүсүздөн кезигет. Ошон үчүн силер кезигеби же кезикпейби, мындай оор ооруларга ар дайым даяр болушуңар керек. Даяр турганда аны кандай операция жасап алып калыш керек. Буга дагы даяр болушуңар керек. Ал жигит ошондон кийин 20 жыл жашады. Өз ишинде иштеди. Жүрөгүнөн эч арызданган жок. Мен муну кез менен чакырып, текшерип, ал жайын билип жүрдүм. Бизде хирургияда эмне жаңылык болсо, сейрек учурай турган ушундай ооруларды операция жасап, жакшы айыгып кетсе, жалпы хирургиялык коомго, уюмга баяндап, айыккан адамды мисал кылып көрсөтүп, пикир алмашабыз. Хирургтарга, айрыкча жаш хирургтарга бул чоң сабак. Ал жигиттин аялы да башынан операция жасатып, жарым майып болуп аман калыптыр. Тиги жүрөгүнөн операция болгон жигит ал убакта жүрөктөн бычак жеп, андай операция жасагандар аз болчу. Ошондо кээде операция жасаган хирургтар үчүн кызыктуу. Алар аман эсен айыгып кетсе, биз жалпы хирургтарга сабак болсун үчүн көрсөтөбүз. Ушуну көрсөтүш үчүн бул адамдын адресин таап алып, издеп жүрүп үйүнө бардым. Барсам, күйөөсү бечара аялынын бутун чарага салып жууп атыптыр. Бири-бирин майып кылып коюп, эми минтип жашап аткандарына таң калдым. Ошондон бери биздин кечиктирилгис хирургияга жүрөгүнөн жарадар болуп келип, ушинтип айыгып кеткендер 300 адамдан ашты. Азыр шартыбыз башка. Ал убакка караганда. Атайын курал аспаптарыбыз бар. Тиге турган укмуш ийне жиптер бар. Хирург балдарынын көпчүлүгү жүрөгүнөн жарадар болуп келсе,
кадимкидей кемчилиги жок операция жасап, өзлөрүнүн да түшүнүгү толук болуп, жакшы кетип баратат. Ушул жүрөктүн жараты жөнүндө Самаков Алмаз деген балам 4 жыл мурда кандидаттык диссертациясын ийгиликтүү жактап, азыр кафедранын доценти. Өсүп өнүп келаткан жаш хирургдарымдын бири. Эми өсүп өнүп чоңоюп калдык деп, эски хирургия жайыбыз эскилигинен да өтө тарый баштады. Мана ушундан тартып оюмдан чыкпайт. Ооруканабызды кандай кылыш керек, кантип чоңойтуш керек деген ойлор пайда боло баштады. Азыркы улуттук хирургия борборубуз кантип салынган? Биз орношкон 3 кабат имараттын салынганына 30 жылдан ашыптыр. Баш калабызда ушуга окшош долбоордо салынган 3 оорукана болгон. Анын бири Фучик багынын ичиндеги факультеттик хирургия кафедрасы жайгашкан имарат. Анда 4-курстун студенттери окуйт. Бул кафедрада кафедра башчысы болуп профессор Круглов, андан кийин академик Рыскулов, кийин Акматов, Бекболот иштеди. Азыр бир топ жылдан бери профессор Кыргыз Улуттук Академиясынын мүчө корреспонденти Рахат Оморов башкарып, ийгиликтүү иштеп келатат. Бул оорукананы убагында Фрунзе заводу салдырган, ошолорго таандык эле. Дагы бирөө республикалык госпиталда. Азыр ал жерде жалпы хирургия кафедрасы жайгашкан. 3-курстун студенттери окуйт. Кафедра башчылары профессор Ахунбаев, профессор Червинский, профессор Жумагулов, профессор Чыңгышев, профессор Бебезов. Азыр бир топ жылдардан бери кафедранын башчысы болуп профессор Бишналиев иштеп келатат. Үчүнчүсү биз иштеген оорукана. Биздикин убагында Ленин заводу курдуруп, ошолорго таандык болгон. Бул ооруканада госпиталдык хирургия кафедрасы жайгашып, 5-6 курстун студенттери окушат. Кафедра башчысы алгач профессор Фридман. Андан кийин мен 34 жыл иштедим. Менден кийин Бектуров эле. Кайтыш болгондон кийин профессор Сопуев башкарып келатат. 3 оорукананын ичи тышы, көрүнүш чоңдугу бирдей, окшош. Бир эле кишинин долбоору болсо керек. Кезинде бул ооруканалар асказоодой болуп көрүнчү. Башка элдин ооруканасын көрбөсөк, билбесек, бизге ошондой көрүнсө керек. Мезгил учуп, талап күчөгөн сайын, илим билим, хирургдар өсүп, элдин саны көбөйүп, оорулардын дагы саны өстү дегендей, бир кабатында 14 палата, бир эле жеринде жалпы туалет, эң аягында операция жасалчу бөлмө. Ооруган адамдарды каталкага салып жеткирет. Себеби операцияга чейин жана операциядан кийин хирургиялык оорулардын көпчүлүгү өзү баса албайт. Каталкасыз калган оорулардын мээсин жеп, коридордон каңкылдатып ары бери сүйрөп жүрмөй. 120 койкалык жай. Шаар боюнча күн түн дебей кабыл алуучу жалгыз оорукана болгондуктан Чүй областы гана эмес, коңшу Казакстандан, Курдайдан, Чу, Жамбыл жактан дагы ушул күнгө чейин бизге кайрылышат. Сен башка райондан экенсиң, албайбыз деген жок. Аныбыз жок, мунубуз жок деп шылтоо айтууга акыбыз да жок. Орун жок болсо коридорго, коридордо жок болсо жерге жаткызыш керек. Ошентип ооруканабызга батпай айлабызды кетирди. Кээ бир оорулууларды убактысынан эрте чыгарып жиберген күндөр да болду. Эртең менен кызматка келгенде эле дежурный врачтар, сестралар орун жок, таң аткыча орун таппай, матрас таппай, азабыбызды жедик деп даттанышат. Күнүгө обход жасап, кимди чыгарышты ойлоп, эсибиз ообойт. Айлам кетип, биздин институтту бүтүрүп, ошто саламаттык сактоо министрлигинде көп жыл иштеп келген Петросян Владимир Арустамовичке бара баштадым. Министр өтө акылдуу, өзүнүн ишин мыкты билген, жөнөкөй, адамгерчиликтүү кишиле. Бизден 3 жыл мурун Мир Рахимов, Данияровтар менен бүткөн экен. Анда мен деле бул адамды жакшы билчү эмес элем. Жакшы деген үчүн 17 жыл министр болуп иштептир. Биринчи барганымда жакшы кабыл алды. Мени министр катарында байкап жүрсө керек. Мамбет, жакшы иштеп, жакшы келатасың. Ушул жолуңдан, ийгилигиңден тартпа деп акыл айтты.
Мен кубанып калдым. Баштадым. Владимир Арустамович, эмне кылабыз? Айлабыз кетти, деп. Баарын түшүндүрүп бердим. Же чоңойтуш керек оорукананы, же жаңы салыш керек. Болбосо бир аздан кийин иштей албай калабыз, дедим. Кийинки барганымда, Мамбет, бир аз чыдай тур. Буйруса болот. Ойлонуштуруп атабыз. Өкмөткө маселе коюп, жаңы оорукана салмай болдук. Долбоору бүтүп атат. Тез жардам аталмакчы болду, деп кубантты. Сен, Мамбет, ошол жакка барасың, чыдап тур, деди. Кайда салат экен десем, шаардын батыш жаккы четинде, ысы чуусу жок, ээн жер, жыргайсың дегендей болду. Адресин сурап алдым. Ошол замат автобустан автобуска отуруп, 1 саатта араң таап бардым. Барсам, ал жер чын эле ээн талаа экен. Тегерегинде эчтеке жок. Үйлөр алыс. Кайра эртеси министрге кирип, Владимир Арустамович, ал жериңер борбордон алыс, ээн талаа турбайбы? Мен үчүн эчтеке эмес. Эптеп барып келем. Ал эми катуу ооруган адамдар кантет? Мисалы бычак, ок жегендер, ичегиси түйүлгөндөр, ашкасаны тешилгендер, кан кускандар. Ал жерге жеткиче жок дегенде жолдон 2-3 өлөт. Адистер биз менен сүйлөшүп, анан салышса жакшы болбойт беле? Владимир Арустамович, мен кескин түрдө айтам, мен ал жака барбайм, дедим. Министр мени анча-мынча түшүндүбү? Бир аз ойлонуп туруп, Мамбет, адегенде ошол оорукана бүтсүнчү. Анан дагы Кудайдын айтканын көрөрбүз, деди. Ошентип көпкө күтүп жүрө бердим. Министрликтен эч кандай кабар жок. Жаңы оорукананын фундаменти казыла баштады, деди. Бир күн эле түнкүсүн ызы чуу, чабуул болуп, мени издеп калышыптыр. Бат эле тапты. Анда мен кайда барбайын? Үйгө, иштеген жерге адресимди айтып кетчүмүн. Көрсө, борбордук комитеттин 2-нчи катчысы Тартышевдин аппендицити кармап, приступ болуп алып келишиптир. Мен көрүп, Тартышев салабаттуу, орто жашап калган адам экен. 2 сааттан бери ооруп, жанымды койбой кыйнап атат. 2-3 жолу кусуп да жибердим. Мурун мындай ооруп көргөн эмесмин, дейт. Мен ичин көрүп, анализдерин тапшыртып, диагнозун курч аппендицит деп коюп, тез операция жасаш керек. Ушундай оору десем, өзүңүз билиңиз. Мен макулмун, деди. Ошол замат операцияга даярдап, бизде жакшы жери күн түн дебей операциялык бөлүмдө керек болчу аспаптар, марли, жип, кие турган кийимдерибиз ар дайым даяр турат. Себеби суткасы менен ушундай токтоосуз операция болчуларды алып келе берет. Тартышевди операция жасап, туура биз койгон диагноздой болуп чыкты. Анда бизде чоңдор үчүн өзүнчө палата жок. Профессордун кабинетине керебет коюп, ошол жерге жаткыздым. Атайын заказ бергендей, 2-нчи түнү дагы ушундай диагноз менен Министрлер советинин төрагасынын орун басары Сакен Бегматова түштү. Бул кишини жасап, өзүмдүн кабинетиме жаткыздым. Кабинет деген эле болбосо эчтекем жок. Жалгыз эле отурчу столум, 2-3 табуреткам бар. Экөөтөн күн түн дебей менин карамагымда. Шартыбыз өтө начар. Тартышевка, Бегматовага экөөнү тең түшүндүрүп, 1-2 күн жакшы болгуча ушул жерден тамактанып турсаңар. Туалетке дагы бул жерден баргыча деп, сестрага, санитаркага катуу тапшырма бердим. Мындайда 2-нчи тозогу айтпадымбы? Кандай, эмне болду? Эмне операция деп күн түн дебей телефон шыңгырай берет. Анан тынбай көрөбүз деп чубап келе баштайт. Башка кишилерге кылгандай мамиле болбойт. Ошон үчүн өкмөттүк ооруканада чоңдор үчүн салынган. Ал жерде тизме менен бекитилген гана адамдар үй бүлөсү менен ошол жерде дарыланышат. Операциядан башка оорулар. Ал жерде бизге караганда шарты тамак аштан баштап, жаткан керебети, жууркан төшөгү, коридордо килем жолчосу дегендей укмуш башкача. Бул жерде иштеген медиктерге караганда санитаркадан врачка чейин 25% көбүрөөк алат. Аны мен кийинчерээк билдим. Көрсө 25% ушуларга урушпай этпей, сылык сүйлөп, эмне десе аткарыш үчүн төлөнөт экен. Менимче бул деле туура. Булар үчүн бир жагынан артыкчылыгы болуш керек. Ошондогу чоңдорго ылайык эле болчу. 2 күндөн кийин Сакен эжеге кирсем,
кабагы бүркөө, маанайы пас. Ошол жашымдан калган кесиптен болсо керек, ушул күнгө чейин айтып жүрбөймбү? Биз үчүн биздин көз негизги куралыбыз деп. Себеби ооруп, кыйналып келген адамды биринчи көргөндө көзүн карайбыз. Көзүн карагың келбесе дагы, жүзүн карайсың да. Ошондо биринчи көз айтат кыйналып атканын. Операциядан кийин күнүнө эртең менен биз үчүн көндүм болгон дагы көзү көрүнөт. Ооруган жери басылмайынча, температурасы нормага келмейинче, ал акыбалын сурай электе көз айтат. Анан 4-5 күн өткөндөн кийин, операциядан кийин дагы кирип келер замат бизге көз айтат. Ушунчалык көзү жайнап, балбылдап, бүгүн эч ким оорубайт. Операция жасаган жеримде оорубай, түндө абдан тынч уктадым деп. Мына ушундан тартып, биздин дагы көңүлүбүз ачылып, биз дагы ырсайып күлө баштайбыз. Көз карашы 4-5 күндөн кийин оңолбосо, анда бир балия болуп, татаалдашуу болуп атабы деп изилдей баштайбыз. Себеби сойгон жер ириңдей баштаганы, жей чегиси калыбына келе албай, иштебей, заңдай албай калганы. Же өпкөсүнөн кабылдап калганда, же тамагы ооруп, ангинасы кармап калганда, же жакшы заара кыла албай калганда, мына ушундайлар операцияда кезиге берет. Ошон үчүн көзүнүн карашы оңоло албайт. Эже айта баштады. Мамбет, Совет өкмөтүнүн орногонуна ушунча жыл болсо дагы, ушундай начар оорукана көргөн эмес экенмин. Түндө гаршогуң отуруп көнбөгөн жаным, саат 12ден кийин туалетке барайын деп чыга калдым эле. Алдымдан каталкага салган кызыл жаян болгон мас орусту бакыртып алып келатыптыр. Ошондон эсим чыгып, палатага кире качтым. Бир аздан кийин туалетиңе барсам, адам киргиз деп. Мен, эже, ошон үчүн 2-3 күн чыдап, эшикке чыкпай жатып турсаңыз дебедим беле. Менин оюм, сиз жакшы болгондо, ал акыбалымды айтып, болгонун көрсөтүп калайын дедим эле. Эми өзүңүз көрүп калыпсыз. Бул сиз көргөндүн чети эле, дедим. Бизге жаткан кээ бир чоң адамдар буга чейин ооруп көргөн эмес. Биздин оорунун жаман жери уктап атабы, жыйналышта же иште отурабы, конокто отурабы, же командировкада жүрөбү, ошонун баарына карабай кокусунан кармап калат. Эч качан бул оору мен баратам деп кабар бербейт. Ошон үчүн бизде чоң соодалашмай башталат. Ооруган адам операцияга макул болбой, доктор, мен өмүрүмдө ооруп көргөн эмесмин. Биринчи жолу мындай оору менен ооруп атам. Анан силер тез эле баса калып, операция жасайм деп бычагыңарды курчутуп турасыңар, дейт. Ошентип, кээде макул болбой, соодалашып атып, убакытты өткөзүп жиберип, өзүнө да, бизге да өтө кыйынчылыкты алып келет. Сакен эжеге баарын айтып, көрсөтүп бердим. Бир палатада 4 орундук болсо, бизде 6дан жатат. Коридордо, жерде да тыгылып жатышат. Ушунун баарын өз көздөрү менен Тартышев экөө көрүштү. Башын чайкашып, таң калып отурушту. Чоң адамдар кокусунан ооруп калып, өз көздөрү менен көрбөсө билбейт. Оюнда баары эле жайында деп. Анан биздин өзүбүздүн чоңдор, министрликтер буларга жалаң эле түзүк, баары бар деп кабар бере берет экен. Сурашты. Мамбет, эмне үчүн шартыңды айтып, кайрылган жоксуң, деп. Эже, мен өзүбүздүн министрликке кайрылгам, дедим. Биздин министр Владимир Арустамович, айтпадым, өтө тамаша көй. Айрыкча анекдотторду укмуш айтып, боорду эзип койчу. Күнүгө тигилерге келип, бирек анекдот айтып, боорун эзип кетет. Эже курсагын басып алып, абдан күлүп атып, Володя, уходи, деп кетирди. Эртеси келгенде эже министрге, Владимир Арустамович, эмне үчүн бул оорукананын ал акыбалы ушундай начар? Эмне үчүн жогору жакка айтып, жардам берүүгө аракет кылган эмессиң? Деди эле министр. Сакен Бекматовна, мен аракет кылып атам. Ушулар үчүн, Мамбет үчүн. Долбоор бүтүп салынган жатат. Жерин каза баштады. Мамбет ал жака барбайм, өтө алыс.
кечиктирилгис хирургия деген шаардын ортосунда болуш керек дейт, деди да министр. Мен да ойлоштуруп көрсөм, чын эле бул хирургия ал жакка барыш ыңгайсыз экен, деп кошумчалап койду. Экөө тең баарын көрүп бүтүшүп, сөзсүз жардам беребиз дешти. Айткандай, экөө өз ара кеңешип отуруп, Турдакын Усвалиевичке телефон чалышып, көргөн билгендеринин баарын баяндап беришиптир. Эртеси эженин жанында отурсам, Турдакын Усвалиевич кайра телефон чалып калды. Тигилердин абалын, ден соолугун сурап келип, мени кайда деп сурап калды окшойт. Эже, Мамбет менин жанымда турат, деп трубканы мага сунду. Турдакын Усвалиевич, Мамбет, шартың ушундай жаманбы? Эмне үчүн бизге кайрылган жоксуң? Дейт. Агай, сизге кайрыла алган жокмун. Эсиме дагы келген эмес. Өзүбүздүн министрге барып айтып жүрчү элем. Мага жолдош Бегматова менен Тартышев толугу менен түшүндүрүп беришти. Десем, ошол жерге жаңы оорукана салышка мен макул болдум. Ошол экөөнү тең жакшылап дарылап, кетирбей кармап туруп ишиңди бүткөрүп ал. Тийиштүү долбоорду түшчү адистерди да ошол жерге чакырып бүткөздүрүп ал, деп турат. Рахмат, рахмат агай, деп жибердим. Сүйүнгөнүмдү айтпа. Эже, уктуңузбу? Эми сиздерди кетирбейм. Турдакын Усвалиевич ушундай буйрук берди, дедим. Эже макул болуп, Мамбет, мен колумдан келген жардамымды аябайм, деди. Эртеси эле долбоорлоо институтунун директору, абдан жакшы таланттуу бала эле, Тамара Бакиеванын ошондогу күйөөсү. Эже баарын чогултуп алып, эмне кылсаңар дагы 3-4 айдын ичинде бүткөзүп, мага алып келип көрсөтөсүңөр, деп талапты катуу койду. Тиги угуп отургандар, жаңкы директору, эң жаман деген долбоор 1 жылда бүтөт, 4 айда бүтө албайбыз, деп каршы болду эле. Эженин күчүн ошондо көрдүм. Айттымбы? Айттым. Шылтоо издебей, убагында бүткөзөсүңөр, деп чыгарды. Аларды узатып чыктым эле, тиги директор жигит, Мамбет Мамакеевич, мынча болду, биз аракет кылып көрөлү. Сизден суранарым, 3 инженерге долбоор түзүүгө 5 күн командировкага уруксат алып бериңиз. Москва, Ленинградтагы ооруканаларды көрүп келип, анан баштайлы, деди. Макул, азыр эле, деп өзүм эжеге кирдим. Эже, булар суранып атат, десем, жаңкы директорун чакыргын, деди. Чуркап чыгып чакырдым. 5-10 күнгө баргыла, мен уруксат бердим. Андан кийин шылтоо издебегиле, деп узатып койду. Тышка чыкканда алар мага ыраазы болуп кетишти. Кийин билдим, үчөөнү командировкага жиберип барып келгенин. Эже айткандай эле болуп, булар тез аранын ичинде долбоорун бүтүп алып келишти. Бул иштин башталышы эле. Ушул хирургиялык корпусту 6 жыл салыштыго, далай азап менен. Адегенде ордун казып коюп, жарым жылга жоголуп кетишти. Андан кийин фундаментин түптөп коюп жоголушту. Барбаган жерим калбады. Аягында Турдакын Усвалиевич өзү колуна алды. Ошондогу борбордук комитеттин күчү. Биринчи катчы айтса аткарылат, калган айтса илгери жылбайт. Турдакын Усвалиевич 1 айда бир келип планировка дейт экен. Курулушчулар менен өзү өткөзүп, өзү келбесе Апас Жумагулов, Карбек Молдобаев, Кеңеш Кулматов көзөмөлгө алып, келип текшерип турушуп, иш илгери жыла баштады. Мен болсо күн түнү менен ушулардын арасындамын. Кээ бирөөлөрү менен жакшы сүйлөшүп, жакшы мамиледе болуп кеттик. Кээ бирөөлөрү менен кыялы чатак киши болбойт экен, уруша кетип да жүрдүм. Ар дайым бош убактым бола калса, отурган кабинетимдин терезесинен баары көрүнүп турат. Курулушка аралашып кетем. Ошондо эле көзүм көрөгөч болсо керек. Оорукананын ортосунда 4 кабаттуу операциялык зал салынып атат. Экинчи кабатына келгенде түркүктөрү курулуп, тургузулуп калган. Негедир кыйшак көрүнүп туруп алды. Келип салып аткандарга ушунуңар кыйшык көрүнүп атат. Кийин бүткөндө мен күн түн дебей ушул операция залында иштейм.
Kokusundan kulap düşüp baleye bolboybuzбу деп өз ойымды айтсам, тигилер қалың шыбап түздеп коебуз, кыйшыгы көрүнбөй калат дейт. Чын эле ошондой деп кетип баратсам, бир курулушту түшүнгөн адам болсо керек мага кеңеш берди. Сиз күмөндөр болсоңуз, өзүнчө Технадзор деген уюм бар. Ошого кайрылыңыз. Алардын атайын текшере турган аспаптары бар. Ошону менен текшерип берет деп. Кабинетке кирер замат телефонун таап, бул уюмга чалдым. Кудай жалгап, тез эле жетип келишти. Мен көрсөтүп бердим күмөн болгон жеримди. Алар эч сөз сурабай, айтпай туруп, барып эле өзлөрүнүн приборлору менен текшерип киришти. Текшерип бүтүп эле, сиз туура байкагансыз, бул жараксыз деп чечим чыгарып беришти. Ушул күнгө чейин эрте келмей жайым бар. Эртең менен эч ким келе электе келип, кабинетимдин терезесинен карасам, баягы экинчи кабаттын түтүктөрү жок. Чуркап барып ары бери карадым. Карааны көрүнбөйт. Таң калдым. Не болду? Кайда кетти деп. Көрсө, түн ичинде эл жаткандагы баарын бузуп, талкалап, оорукананын аягына, заводдун артына алып барып, жыйып, катып салыптыр. Бир аздан кийин жумушчулар прораб толук жигет эле мага келишип, Мамбет Мамакеевич, кечирим сурайбыз. Бизден катачылык кетип калды. Баарын оңдойбуз, суранарыбыз эч кимге айтпай эле койсоңуз, дейт. Мен, жок, муну Усубалиевичке айтам. Бул жерде аман болсом, мен иштейм. Башкадан каталык кетиргиле. Бирок бул жерде антүүгө болбойт. Себеби адамдардын өмүрү үчүн күрөшүп, ошолорду аман алып калууга аракет кылып атабыз. Мен курулушчу эмесмин, хирургмун. Эми үчүн силерге, адистерге кемчилигиңерди айтып көрсөтүшүм керек, деп жооп бердим. Кийин Усубалиев келип, планерка өткөзүп калды. Мен туруп баарын айтып бердим. Прорабын иштен алды. Түз оюм кийинкилерине сабак болуп, ушундай кемчиликтерди кетирбеш үчүн Турдакын Усубалиев жумушчулар жана курулуш материалдары жетишпегенин байкап калып, ар бир кабатын ар түрдүү курулуш мекеме уюмдарга бөлүштүрүп берди. Алардын башчылары, мисалы, Аманов Мукталы Аманович, Кыргыз керек жарак союзунун төрагасы, Усманов Рашид, соода министри жана башка бир топ уюмдардын жетекчилери өздөрүнүн куруучулары жана курулуш материалдары менен келишти. Урматтуу радио угуучулар, сиздер адабияттуу уктуруубуздан Кыргыз Республикасынын баатыры, академик Мамбет Мамакеевдин «Мезгил жана инсан» аттуу автобиографиялык чыгармасын Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Эгемберди Бекболиевдин көркөм окуусунда уктуңуздар. Көркөмдөп музыкалаштырган Жыргал Аманова.